мамлекетти жеген, мамлекетти чочкодой челген ушул экс чиновниктердин баардыгын кустуруш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кылычбаевич, сиздер ушул саясатты жакшы, абдан жакшы саясат алып барып атсыңар. Ушуга окшогон мамлекеттердин баардыгын мындай разбойниктерди тоногон, бүт байлыктарды кыргыз элин итке мингизген ушу Акаевдин кадрларын баарын алып келип камаш керек. Булардын кадрлары эбегейсиз бар. Могу Сарский селодогу баардык бүт миллионерлер, миллиардерлердин баардыгы ушу Бип городокто Акаевдин, Бакиевдин адамдары жашашат. Мына ушулардын баардыгына катуу текшерүү жүргүзүш керек. Булардан коррупцияны айткандан коркпош керек. Өлүм деген баарыбыздын башыбызда бар. Хоч не хоч бир күн өлөсүң, чындык айтсаң да өлөсүң, чындык айтпасаң да өлөсүң. Түз эфирди бөлүшүп койсоңуздар, сиздерден сураныч. Биз ушул Акаевдин кадрлары мына до сих пор эмелерде, Бишкектин ичтеринде объектилери бар, шумдук жакшы жерлерин баарын алып койгон. Ал ортолук элдин мүлктөрү болчу баардыгын. Баардыгын булар коррупцион схема, группой, баардыгын мыйзамдаштырып, баардыгын элдин мүлктөрүн өздөрүнөн чыгарып алган. Бир 60 эле киши Акаевдин убагында Кыргызстанды бөлүп кеткен. 60 эле киши. Мына балдыстары бар Акаевдинчи. Мына маякта жашашат до сих пор. Швейцарияда жашашат баардыгы. Туугандары бар. Мына Ош базарда Берекент грант Акаевдики деп маалымат келип түштү. Берекет грантта мынакей канча киши ыйлап атат, аренда кымбат деп. Мына ушуга окшогон карапайым элдин канын соргон каракчылар менен мындай коркпой эле кармаш керек. Коркпой эле айтыш керек. Булардын коррупцион схемасын каракчылардын коркпой айтыш керек. Мынакей Ташиев да айтып атат. Коррупцион схема болсо биз аябайбыз, башын кылыч менен кыя чабабыз деп атат. Эми биз ушуга окшогон коррупционерлерди айтып турбайыкпы? Мына могул жерде коррупция болуп атат, могул жерде коррупционерлер, могулар экс коррупционерлер, могул жерде молда иштеген деп баардыгын айтып турсак, буларга да жеңил болот да. Урматтуу достор. Кыргызстан үчүн бир киши күйүздө биздин мамлекеттин өнүгүшү аябай кыйын болот. Мына баарыңыздар мынакей могул жерде отурасыздар, жок дегенде ушу түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, түз эфир жок дегенде. Мына азыр экс-президенттер жөнүндө сөз болот. Мына Сооронбай Жээнбеков, мына Ысқаты районунда 100 гектар жери бар экен. 100 гектар жери. Мал, мүлк ичинде жайнайт дейт. Ошол жака чейин асфальт кылган дейт, мал сарайына чейин. Эми бул Сооронбай Жээнбеков бул акчаны каяктан алды? Анын кудасы Абжалбек деген экс-депутат. Адагы бир шумдуктуу бай. Анын баласы дагы мас абал учурунда Ысык көлдөн Чолпон атадан 3 баланы жаш 18-19 жашар 3 баланы өлтүргөн мас абалында БМВ X7 менен сүзүп. Алар мынакей акчалуу адамдар сенин өлүмүңдү, менин өлүмүмдү акча менен гана чечип коет. Мыйзам менен чече албайт булар. Мына ушуга окшогондор биз коркпой айтып турушубуз керек. Мынакей Сооронбай Жээнбековдун байлыктарын баарын текшериш керек. Биз мынакей пандемия учурунда 2 ай үйдө камалып жаттык баарыбыз. Мына баарыбыз оорудук, красный зонага чейин кирип кеттик. Ошол учурда 600 миллион доллардан ашык Кыргызстанга мындай жардам келген экен да, чисти мындай жардамчы, без возврат. Мына ошо биздин кыргыздардын өлүмүнөн бизнес жасаган ошол учурдагы саламаттык сактоо министри бахыляларды, мурдундагы маскаларды 20 сомдон алып келип сатышкан, бесплатный келгендерди. Мына биздин өмүрдөн, өлүмдөн бизнес жасагандар. Мына карап көргүлө, урматтуу достор. Баарыбызды таштап туруп качып кетпедиби ошол учурда? Мына биз туура эмес тамдоо кылсак, ушундай акмактарга туш болуп, мамлекеттин күндөн күнгө аркага кеткенине биз өзүбүз себепкер болобуз, өзүбүз. Мына азыркы айтайын дагы, азыркы бийлик мынакей тигиби булбу баш ооруган жок, баарын алып келип камап, кустуруп аракетин жазып атат, аракетин. Совсем иштебей кой деген алыс болуш керек да, аракет кылып, битке болсо мына коррупциянын буттарын сындырганга аракет кылып атат. Бирок биз Кыргызстан чындап эле 30 жылдан бери
коррупциянын мекени болуп калганбыз да. Бир жерге барып туалет салайын десең дагы госрегистрден акча алчу да. Негизи акыйкат ушундай да достор. Могул жерге бир туалет салайын дедим эле, ажаткана мындай 10 сомдон 20 сомдон киши кирсин десең, обязательно мэриянын ставкасы өзүнчө болот, госрегистрдин ставкасы өзүнчө болот, акимияттын ставкасы өзүнчө болот. Мурда ошондой болчу да. Мына ушуга окшогон коррупциялардын баардыгын сен айтсаң, мен айтсам, биз коомдун ичи бат эле тазаланабыз да. Мына азыр бир айда бер жагы эле 20-30 киши кармалып атат коррупциядан. Бүт УКМК кармап атат азырчы. Мына ушуга окшогон коррупционердин баардыгы майда чүйдөнөн бери тазалай берсек, жана уйдун алдында эле тазалаганда уйдун алды тазарып калат да. Кудум эле биздин дагы алдыбыз ошону тазарып калат. Мына больницадагы коррупциялар токтоп баратат. Азыр мында мен өткөндө бир жерге барып келдик. Мындай мурункудай сурабай калыпты, айтсаң, могуну кыласың деп, уже коркуп калганда, жүрөгүндө коркуу сезим бар, мен кармалып калам дегенчи.